90 мыкты студент президенттик стипендия алды. Ош шаарында лицензиясы жок акча алмаштыруу жайлар аныкталды. Бишкектеги Булки түнкү клубунун жанында массалык мушташ болду. Президент Садыр Жапаров бүгүн ынтымак ортодо жогорку окуу жайлардын өзгөчөлөнгөн мыкты студенттерине президенттик стипендия тапшырды. Мамлекет башчысынын колунан стипендияны өлкө боюнча 90 студент алды. Сыйлыкка татыган ар бир студентке президенттин мактоо баракчасы жана 60 000 сом мөлчөмүндө стипендия берилди. Бул залда отурган ар бир студент өз кесибинин мыктысы болууга умтулган, мекенине кызмат кылууга даяр, жаңыча ой жүгүрткөн жаңы муундун өкүлү деп билем. Силердин бул жетишкендиктериңер, агартуучуларыңардын, ата-энеңердин талыкпаган эмгегинин жана өз билим алууга болгон ынтызарлыгыңардын үзүрү. Бүгүн алган стипендияңыз буга чейинки эмгегиңизди баалоого гана эмес, келечекте мыкты инсан жана өз ишинин адиси болууга чакырат, деди Садыр Жапаров. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев Швециянын делегациясы менен жолугушту. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты. Тараптар санариптик саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Анын ичинде нормативдик укуктук базаны өнүктүрүү, кибер коопсуздукту камсыздоо жана саламаттык сактоо жасалма интеллектке негизделген чечимдерди колдонуу маселелери каралды. Министр диалогту улантууга даяр экенин белгилеп, швед кесиптештерине ачык диалог жана тажрыйба алмашууга болгон умтулуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Башка жаңылыктардан Манас шаарында Ариет балдар чыгармачылык борборунун 3 кабаттуу жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Манас шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Урмат Самаев, Манас шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Болотов, ата-энелер жана окумуштуулар катышты. Камчыбек Ташиев чыгармачылык борбордун жаңы мекемелүү болушу менен куттуктап, мекеме өнөрлүү балдардын өркүндөшүнө чоң өбөлгө түзө тургандыгын белгиледи. Имарат 3 кабаттан туруп 200 орунга ылайыкташылган. Мында ар багыттуу 25 ийрим боюнча 1300дөн ашуун окуучу билим алууда. Талас облусунун кире беришиндеги арка оңдолуп түзөлүүдө. Облустук өкүлчүлүктөн маалымдашкандай, учурда арканын айланасындагы аймакта ийри өзгөрүүлөр жүрүүдө. 10 жылдан бери жаңыртылбаган облустун кире беришиндеги арка толук реконструкциядан өтүп, эски контейнерлер жана убактылуу курулуштар алынууда. Жол 4 делкеге чейин кеңейтилди. Жаңы инфраструктуранын алкагында кофейня, эне жана бала үчүн бөлмө, жылытуу пункту, дарыканалар жана жашыл эс алуу аймагы курулмакчы. Облус башчысы Эрмат Жумаев реконструкциялоо иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, курулушту белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзгөн иш-чаралардын алкагында Достук автожол көзөмөл өткөрмө пунктунун аймагында тиешелүү лицензиялары жок валюта алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн чарба субъекттеринин ишмердүүлүгү токтотулду. Атайын кызматтан такташкандай көзөмөл өткөрмө пунктуна жанаша жайгашкан аймакта чет өлкөлүк валюта алмаштыруу кызматын көрсөткөн 116 пункт аныкталды. Алардын 84-үнүн тиешелүү лицензиясы жок. Ушул жылдын 26 октябрында жогоруда аталган акча алмаштыруу жайларында массалык тинтүү жүргүзүлүп, натыйжада 66,490,671 сом, 941,360 АКШ доллары, 3,635,527,600 өзбек суму, 3,531,200 казак теңгеси, 66,729,142 орус рубли, 170 тажик сомониси, 29,890 түрк лирасы, 23,361 евро, 53,920 Кытай юани конфискацияланып, акча алмаштыруу жайлары жабылып, мөөр басылган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат, анын жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Бүгүн эртең мененки саат 7:25 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын 102 бөлүмүнө Булки түнкү клубунун жанында мушташ болгону тууралуу билдирип түшкөн. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, окуя болгон жерге патрулдук милиция кызматкерлери барган. Натыйжада факт тастыкталып, жаңжалдын 5 катышуучусу кармалып, суракка алуу үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилишкен. Бишкек милициясы учурда сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатканын, анын негизинде окуянын бардык жагдайлары аныкталып жатканын, кийинчерээк кошумча маалымат берилерин белгиледи.
Манама шаарында өтүп жаткан 3-өспүрүмдөр Азия оюндарынын алкагында кыргызстандык спортчу Рамазан Чангубер jiu-jitsu боюнча 1-орунду ээлеп, алтын медаль тагынды. Ал 69 кг салмактагылар арасында күч сынашып, 1-8 финалда старт алып, Кувейт, Сауд Аравия жана Казакстандын өкүлдөрүн 4 жол катары менен жеңип алды. Финалда биздин спортчу казакстандык дагы бир атаандашы Рафаэль Орунбаевди жеңип, 1-орунду ээледи. Бул алтын медаль Бахрейнде өткөн Азия оюндарында Кыргызстандын 1-медали болду.